Саламатсыздарбы, менин сүйүктүү катталуучуларым. Көптөн берки тыныгуудан кийин кайра эле мен бүгүн сиздерден бул видео аркылуу байланышып аткандыгыма кубанычтамын. Ал эми менин каналыма жаңыдан катталып аткан адамдар болсо, менин атым Максат. Forever Living Products компаниясынын алоэ гүлүнүн жана ошондой эле балдын негизиндеги табигый продукциялары боюнча 2 жылдан бери, 3 жылдан бери маалымат берип келатамын жана өзүбүз 3,5-4 жылдан бери 100% колдонуучубуз. Бүгүнкү менин бул видеом эмне үчүн мен бул видеону тартып атам? Анткени бүгүнкү күндө жалпы эле дүйнөнү, анын ичинде кыргыздарыбызды дагы тынчсыздандыртып, түйшөлтүп аткан коронавирус, бунун ар кайсы социалдык тармактардан, ар кандай жаңылыктардан, теле берүүлөрдөн, билдирүүлөрдү угуп отуруп, мен дагы тынч отургум келген жок. Кайсыдыр бир деңгээлде ден соолуктун алдын алуу багытындагы маалыматтарды берип жүргөн киши катары мен дагы ушул Forever Living Products компаниясынын алоэ гүлүнүн жана балдын негизиндеги жасалган табигый продукциялары менен кантип биз оорунун алдын алабыз, кантип бактерияны жугузбай коюу үчүн күрөшсөк болору тууралуу бир аз болсо дагы айта өтөйүн. Өзүңүздөр билгендей эле колду таза жуушубуз керек, санитария деп коет, бул жеке гигиенаны жакшы карашыбыз керек. Ошондо бизде негизинен эле бактериялардын алдын алууга жакшы мүмкүнчүлүк болот. Жана ошону менен чогуу бизде 300гө жакын продукциянын ичинде жалгыз гана спиртной камтылган алоэ санитайзер же болбосо кол үчүн санитайзер деген продукциябыз бар. Бунун негизги курамы алоэ гели жана ошондой эле бал, анан жакшы жыт берүү үчүн лаванда, лимон камтылып жасалган, этил спирти камтылган. Бул колуңуздарга сыйпаганда 12 саат бою бактерияларды өлтүрөт. Колуңуздардагы 99,99% колдогу бактерияларды өлтүрүү үчүн иштелип чыккан продукция. Биз бул продукцияны негизи эле 3 жылдан бери колдонобуз. Колуңуздарга ушул продукцияны аябай алыңыздар, алып сыйпап жүрсөңүздөр эң сонун. Баардык нерсе биздин өзүбүздөн, биз алдын алганын жолун билишибиз керекпиз. Бүгүнкү күндө колубуз менен кайсыл гана жерлерди кармабайлы, алардын баардыгында билинбеген менен көзгө көрүнбөгөн бактериялар бар. Ал бактерияларды кармоо менен биз өзүбүзгө ар кандай жугуштуу ооруларды жугузуп алышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн мен сиздерге аябагандай сунуштаймын. Баасы дагы өтө чоң эмес, аз гана эле акча болот. Колуңуздарга кармап жүргөнгө, сыйпаганга өтө удобный. Мондай кылып туруп эле, ыңгайлуу да. Мындай кылып туруп эле сыйышбайсыздар, мынакей. И болду, колго шоп саласыздар. Анан сөзсүз түрдө өзүбүздүн иммунитетибизге дагы кам көрүшүбүз керек. Эгер иммунитет күчтүү болсо, көптөгөн оорулардын алдын алат. Аны өзүңүздөр деле билесиздер. Иммунитет деген бул бизге Алла Таалам берген врач. Андыктан мен сиздерге аябагандай сунуштаймын. Бүгүнкү күндө С витамин бул бир эле коронавирус үчүн эмес, азыркы күндө жаз келатат. Жаз келгенде бизде көптөгөн организмибиздеги минерал витаминдердин составы уже жоголот, азаят. Анын натыйжасында бизде алсыроо, алдан таюу, чарчоо, баш ооруу, дагы башка нерселер келип чыгат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө абсорбент С витаминин сунуштаймын. С витамини буну ойлоп табуучулар Нобель сыйлыгын алган, жаш балдар үчүн дагы, чоңдор үчүн дагы эң сонун табылгыс продукция. Ал эми жаш балдарыбыз үчүн иммунитетин көтөрүүгө мондай сонун Kids мультивитаминин сөзсүз түрдө кошо колдонуңуздар. И алоэни көбүрөөктөн ичиңиздер. Биз мурда алоэни бир айда 2ден 3дөн ичкен болсок, азыр 4дөн 5ден 6дан ичкенге аракет кылып жатабыз. Анткени ден соолук биз үчүн эң маанилүү. Ден соолук болсо баардыгы табылат. Жана ошондой эле бактерияларды жакшы өлтүргөн бизде пчеловодстводон продукциялар бар, прополис, чаңчасы. Буларды дагы каржыңыздардын жетишинче алып колдоно жүрсөңүздөр, ден соолук сиздердин колуңуздарда. Сиздер кам көрсөңүздөр, ден соолук чың болот. Кызыккан суроолор болсо, WhatsApp номерге кайрылыңыздар. 772 86 84. Каналга жазылыңыздар, бөлүшүңүздөр, анткени сиздердин бөлүшүү аркылуу кимди бирөөбүздүн чыныгы мүмкүнчүлүгүн табышы мүмкүн. Жакшы нерсенин себепкери болуудан эч качан качпайлы. Каналга жазылууда сөзсүз түрдө коңгуроону дагы басууну унутпаңыздар. Анткени коңгуроону басканыңыздарда, басып койсоңуздар, кийинки видеолорум жүктөлгөндө сиздерге кабар барып турат. Ошондуктан коңгуроону дагы сөзсүз түрдө басууну унутпаңыздар.
дагы бир жолу эскертейин, алоэ кол үчүн санитайзер, колду дезинфекциялоо үчүн эң сонун каражат. Саламатта болуңуздар.